Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Биз сиздер өзүңүздөр жакшы билгендей, Бишкек борборубуздан 1000 чакырымга алыс жайгашкан Ош областына караштуу Чоң Алай районунун Эсенгелди уулу Максатбек атындагы орто мектебибиздин жалпы жаштары менен жана ушул Кашка Суу айылынын жалпы эже агайлары менен жаштары менен биз сиздер билип тургандай ушул Эсенгелди уулу Максатбек биздин замандашыбыз 22 жашында ушул сиздер билгендей эле Ош окуясында бул дүйнөдөн узаган. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Чоң Алай районунун Кашка Суу айылында жана ошондой эле ушул сиздер көрүп турган ушул мотурайган биздин жаштарыбыз бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Андыктан ушул биздин жаштарыбыздын бүгүн оюн чогуу билесиздер, биз менен бирге болуңуздар. Анда ушул биздин бүгүнкү сыйлуу конокторубуз бар, төрүбүздүн ушул конокторубузду тааныштырып өтөлү. Эсенгелди уулу Максатбек атындагы орто мектептин мүдүрү Мукаш Талайкулов агайыбыз конокто. Жана ошондой эле ушул Кашка Суу айылынын пенсионери, ардагер, ардактуу биздин апабыз, эжебиз конокто болуп турат. Райла Сариева апабыз конокто. Жана ошондой эле Эсенгелди уулу Максатбек атындагы орто мектептин тарбия иштери боюнча мүдүрдүн орун басары Нургүл Сейитбекова эжекебиз конокто. Урматтуу жаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүн ушул Чоң Алайдын жаштары менен, Кашка Суунун жаштары менен Кудай буйрса, кайсыл тема десеңиздер, батыштын тасмалары жөнүндө сүйлөшүүнү негиз кылдык. Анткени батыш тасмалары, мультфильмдер жана башка ушул жаштарыбызга өтө таасирин тийгизип, келечекте ушул баштарына вирустар кирип, азыркы кыргыздын антивирустары жардам бербей калгандай көрүнөт. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алда болот. Анда ушул биринчи биздин апаларыбыз, аталарыбыз, агайларыбыз конокто отурат. Ушул жаштар сүйлөсүн теле долбоору, ушул силерге батыш тасмалары канткенде, батыш тасмаларына силер кандай үлгү алып жатасыңар, жана ошондой эле кайсыл фильмдер, роликтер силерге жагат. Анда жаштар сүйлөсүн. Жаштар барбы? Силерге ушул кайсыл батыштын фильмдери жагат жана кумириңер ким, ошолорду айтсаңар. Жаштардан барбы? Аты жөнү? Алмаз, саламатсыздарбы? Азыр батыштын кинолору бизди буруп кетип атат. Алар башка жактарга кандай буруп атат? Мындай жаман жактарга буруп кетип атат. Терс таасирин берип атат. Анан алар бизди өздөрүнө үйрөтүп алатат. Алардын акысы жок. Батышты биз үйрөтүп алышыбыз керек. Кайра. Кантип үйрөтөсүңөр? Биз өзүбүздүн кандай десем, өзүбүздү мындай мындай өзүбүздү көтөрүшүбүз керек. Биз Кыргызстанды сүйүшүбүз керек. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Мына ушундай биздин жаштарыбыз бар. Албетте, батыштын тасмалары бизге оң таасирин бербей келет. Батыштын тасмалары мисалы үчүн ар кандай жаман жолдорго биздин жаштарды азгырып кетүүдө. Албетте бизде көптөгөн кино режиссерлор бар. Алар өздөрүнүн кинолорун бизге жакында көрсөтүп башташты да. Алардын тасмалары бир кыйла сапаттуу жана кыска метраждуу болгону менен алардын тасмалары бизге кыйла оң таасирин берип келүүдө. Батыштын тасмалары өтө оң таасирин берип келүүдө. Кандай оң? Мисалы берет да. Мен өзүбүздүн тасмалар менен батыштын тасмаларын салыштырып атам. Салыштырып берчи жаштарга. Мисалы үчүн батыштын тасмалары көп акчага тартылат жана өтө убакыт көп кетет. Алардын тасмасы ушунчалык азгырганга ылайыктуу келет. Ал эми биздин тасмалар болсо кыска метраждуу, бирок аябай пайдалуу. Албетте алар биздин жаштар тарбиялаганга тартып жатышат да.
абириңди жашыңдан сакта дейт. Мына Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, мен бул аламга адеп акылакты толуктоо үчүн келгенмин деп. Бул адеп акылак, ыйман, бул баары абир деп айтышат. Мына биздин жаштарыбыздын абирини албетте бул Батыш Европанын, батыштын кинолору бузуп атат. Себеби ал жактан көрүп канчалаган атышуулар, канчалаган жаман жүргөн кыздардын тасмаларын көрүп, биздин кыздар да ошол күнгө барып атат. А бирок мына ушундай кинолорду азыраак көрүп, биздин кыргызча кинолордо турмушта чагылдырылган. Мына ошо кинолорду көрүп бир аз тарбия алса болот эле. Ал эми биздин айылда анча деле кезигишпейт андайлар. Мен ойлойм бул шаарда ушул батыштын кинолорун көргөн, ошолордун маданияты менен жүрүп, кыздары башкача айтканда кыска нуска кийинишип, балдары кыска кийген кыздарга ошол фильмдер, клиптер таасир берүүдө, ооба, мен ойлойм абдан ал ошол кыздарга 100% таасир берип атат. Себеби аларды көрүп туруп, алар боёнуу менен ошондой кандайдыр бир жең мындай кыска кийинип өтсө, бул жашоого келген маңызын, эч эле бир маңызын абдан жакшы өткөрүүдөй ойлоп атат. А бирок келечектеги жашоосунда эне ата болушунда эч качан алар ойлонгон эмес. Бул ошол себептен жашынан абирин сактабастан келечегин өзүгө өзү бузуп атат. Ал эми мына кыска кийингендер боюнча мен айтар элем, булар өздөрүнүн келечегине абдан зыян. Ал эми балдар болсо ошол батыштын кинолорун көрүп, мушташтарын көрүп, азыр жаштар баары билсе керек, вор, атаман дегендер ушул сыяктуу ошол. Силерде ворлор барбы, атамандар барбы? Мен жана да айтып кеттим, жок, бизде вор жок, эч кандай атаман да жок. Кыздарыбыз да мен ойлойм бир аз болсо айыл жеринен таза. Ал эми ошо шаар жактан көп кезиктиргенмин ошондой вор жана башка ушундай налог салуу деген, бул да ошол батыштын кинолору. Силерде деле налог салуу болот дейт го. Тиякта балдар айтып атат, ушул чоң байкелер списте налог салып, ушул кинодо оларды көрүп, анан уруп сабайт дейт. Бул кандай? Буга мен бул жалган дейт элем, себеби мындай биз айылда таза балдарбыз бардыбыз. Мында карап көрсөң, эртең аны тырыштырган болсоң, аны бири-бирибиз тааныйбыз. Мындай жакындан сүрүштүргөндө кыргыздар. Жаштар аркада айтып атат да, бизди көп тырыштырат дейт. Ушулар кандай, туура эмеспи? Булар туура эмес. Ал эми биз чоңбуз, турушtur эмес. Ал жаштар, инилерибиз биздин айткандарыбызды туура кабыл алыш керек. Биз аларга кандай кылып кабыл алат? Алар мындай азыркы революция деп, төңкөрүлүш деп, бул да батыштан келген маданияттар. Ушуларга биздин жаштарыбыздын психологиясы бурулуп калганда, биз үкем жакшы болду десек да, алар бизге мындай талап кылды, коркуту, үркүттү деген психология болуп калган. Ал эми илгерки кыргызыбыздын маданияты, адеп акылак болгондо, анда алар чоңду, улууну урматтап, кичини узаттап дегенди эске алып, биздин отуруптур дегенди эске алып, мен ойлойм абдан жакшы болот да. Бул да батыштын маданияты. Инем жакшына бол десең, мени улурду, коркутту, ушундай психологиясы ушул. Маданияттын, батыштын маданияты менен психологиясы кабыл алып атат. Жаштар, мынакей азыр биздин ушул чын кыз айтты, кыздар өтө мындай кыска барып баратат, барган сайын кийимдери жетпей бара жатат деген мааниде айтты да. Анан ушуга кыздар кошуласыңар, мынакей бир топ сындарды силердин агротуңарга, талааңарга таштарды ыргытты. Туурабы же туура эмеспи? Бул кандай эне болот деген маселени айтып атат да. Саламатсыздарбы? Биринчиден бул жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз деп айтылат. Бул кыргыз элинин жакшы айтылган сөзүнүн бири. Андыктан биз бул аламга адам болуп, Аллах Таала тарабынан жаратылган соң адам болуп өтүшүбүз керек. Албетте Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда дейт. Андыктан жаштар, уулдар жана кыздар мына ушул өзүбүздүн абийирибизди жашыбыздан сактап, жакшы болсок, биз албетте өзүбүздүн мамлекетибиздин келечегини өнүктүрө алабыз. Жана чын кыз силерге сынды айтпады, ушул туурабы же туура эмеспи? Ооба, албетте чын кыз сынды айтты. Бирок беш кол тең эмес деген сөз бар эмеспи кыргыз элинде? Бирок бир чети туура деп айтууга деле болот. Бул канча пайыз туура болушу мүмкүн? Менимче бул 30% туура болушу мүмкүн. Менин көз карашымда. Себеби бул айыл жергесиндеги кыздар таптакыр андай жолго барбайт деп айта алам. Ал эми шаарда ошол чөйрөң кандай болсо, ошондой чөйрөгө кетесиң дейт. Шаар жергесинде ушундай, бирок шаардын көпчүлүк деңгээли деп айтууга деле болбойт. Ошол чөйрөдө кандай болсо, анча-мынча жерлеринде бар. Бирок шаарда, айылдардан дагы ошол жакшы, ыймандуу адамдар жашайт деп айта алам. Рахмат, жаштар сүйлөсүн.
Албетте мен Чыңгыздын позициясын колдойм. Себеби мисалы үчүн биздин айылда андай кыска нуска кийген кыздар жок. Себеби мен бир ырды мисалга айта кетейин. Кара чачын кырктырып, боек сары, кыска көйнөк кийгени киндик ачык. Батыш жактан жакпаган терс таасири басып кирди кыргызды өрттөп гана. Ушул сөздөрдү мисалы үчүн ата энесини сыйлабаган окуучу адам бул. Ошол бирини кичинесинен сактай албайт. Эртеңки күнү ага чоңдор насаат айса, бирок кеч болот. Таптакыр болбойт. Бул мисалы үчүн айыл жергесинде андай жалаңач кийинип, ата энесинин сөздөрүн угат, бирок андайлар жок. Шаар жергесинде бизге батыш жактагылардын ошо кандайдыр бир таасирдиги ошол өздөрүнө тийип, ошо кыска нуска кийинип, ата энесинин сөзүн укпагандар. Ал мына биздечи ушул силерде Чоң Алай районунда ушунда жана азыр айтпадыбы, жаш балдар айтып атат, тиякта рекетчилик бар, анан кээде ушул жыбачкага тияка бияка жумшайт дейт. Бул туурабы, туура эмеспи? Андай туура эмес. Мисалы үчүн Чыңгыз айтып кетпедиби? Биз оң жагын айтсак, алар бизге кандайдыр бир өздөрүнө терс таасирин айтып, мисалы үчүн алар оң жак айтат дагы, алар үйлөрүнө ата энесине барып айтышат. Бизди ушундай талап кылды, бизге акча алып келгиле деп. Бирок таптакыр биздин айылда жок деп эсептейм. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, бүгүн сиздер менен биз ушул Чоң Алайдын жаштары менен маектешип жатабыз. Андыктан ушул жаштар булар ага айткандан так айтат. Андыктан бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Анда жаштарыбыздын үнүн уксак. Мынакей, келгиле кыздар. Сымда санасыздарбы, Чыңгыз айтып атат да, кер кыздар, биздин айылдын кыздары эле батыштын кинолорун көрүп бузулуп кетип атат да. Анан Таасирленип, ооба, мен аларга ишенбейм. Биздин кыргыздын кыздары андай деле эмес го. Жигиттер деле бузулушу мүмкүнбү? Жигиттердин бузулушуна жок, бузулбаса керек. Андай деп ойлойм. Кыздар көп бузулабы же жигиттер көп бузулабы? Мен оюмча жигиттер болсо керек, себептен алар кинодон көргөндөрүн кыйлаларын эле аткарышса керек. Баягындай тебишип, мушташкандарды көрөт да кинолордочу. Анан ошолорду аткарса керек. Анан кыздарга жок, кыздар биздин кыздар андай кыска нуска кийинген деле эмес, жакнакай эле кыздарыбыз бар. Мынакей, кыздар айтты, ушул балдар көрүп алып, ушуга таасирленип, өтө тебишип, мушташканды үйрөнөт дейт. Кошуласыңарбы, жигиттер? Жок, биз кошулбайбыз. Себеби биз бир дагы андай кино көргөн эмеспиз. Көзүңөр жабыкпы? Жок, биз мындай кыргыздын кинолорун көрөбүз. Кудайга шүгүр. Рахмат. Барабыз. Assalamu alaikum Кыргыз калкы. Мен бу Айпереженин айтканына эч качан кошулбайм. Биз кыргыздын балдары болгон соң, биз кыргыздын гана салтын сактап, Кыргызстанды коргошубуз керек. Ошон үчүн биз батыштын кинолоруну чек арадан бул жака өткөрбөшүбүздү. Өтүп келип атпайбы ал? Келди, силер менен аралашып жүрөт, дистерин алып көрүп атасыңар DVD-ден. Анан ошону көрүп, мынакей баягы рекетчилик дагы талап тоноо да ошондон болуп атат деп атат да жаштар. Жок, ал туура эмес, бирок шаар жеринде болушу мүмкүн, айыл жеринде андай болбойт. Бу айылдан барган жаштар гана кошулуп кетиши мүмкүн рекетчиликке. Себеби булар айылда андай эме, Айылда андай нерсе жок, Жок келсе. Эми бар болсо да жок келсе деп туралы. Анда Чыңгыз. Бул жерде туура кинолорду чек арадан өткөрбөш керек деп сөз болуп атат. Алар чек арадан өткөн. Алда качан бизге келип, биздин бардык ар бирибиздин үйүбүздө кеминде эсептеп көргөндө бир 30дан ашык ушул туурасында диск кинолор бар. Үйдө конок болуп жүрөт, Ооба, конуп алып даже калсаңды абдан бири-бирибизге түнү болбосун түнү, күндүз болбосун күндүз жеткирип көрөбүз. Бирок биз кыргыздын тукумдары адеп акылакты ыйык тутуп, кармап, адебибизди кармап, ал кинолорду көрөбүз туура. Фантастика, себеби жашпыз, кызыгабыз, уруштарга кызыгабыз туура. Кыздар да боемоңго кызыгат. Бирок адам өзүнөн демекчи, мен силердин баарыңардан суранат элем. Көргүлө туура, аны көрбөй калганга мүмкүн эмес, көрөсүңөр. Бирок өзүңөр кыргыз экениңерди унутпай, адеп акылакты унутпай, ыйманыңарды сактап, айырыңарды жашыңардан сактагыла. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей, оң тараптан барбы? Биздин кыздардан барбы ушул жакта? Азыр бир топ силерге сындарды айтты, ойлорду айтты. Барбы жигиттерден, кыздардан? Барабыз. Келе бай.
Мен азыркы айткан сөздөргө таптакыр кошулбайм, анткени бизде андай кыздар кийинбейт, мына кыргыздын нукура кийимдерин кийет. Балдарга деле андай эме кылбайм, мында айыл жергесинде андай балдар жок, анан шаардагылар болушу мүмкүн деп ойлойм. Батыштын кинолорун көрүп атасыңарбы? Клиптери, кайсы клиптер жагат? Баягы силер өтө мындай соткаңарда жакшы клиптер жүрөт го. Батыштын кинолорун көрөбүз, бирок андай нерселерди аткарбайбыз да. Жөн эле көрүп коесуңар, бирок аткарбайсыңар, Андай нерсе жок деп ойлойм, эч ким эме кылбайт дейм. Демек, көрүп эле анан аткарбайт экен. Дагы кимдер кошулат? Дагы барбы ушул? Силердики мындай болуп атат да, баягы бардыңар эле молдоке болуп атасыңар да. Мындай көрүп эле анан кийин аткарбай коет деген кандай болот деген бир маселе болуп атат. Саламатсыздарбы? Бүгүн мына батыштын тасмалары боюнча сөз кылып атабыз. Батыштын тасмаларынын эң негизи кыргыз элине кереги жок. Бул кыргыздын менталитетинде жок. Эч качан батыштын тасмалары бизге ата энени сыйлоо, аны урматтоо, эже агайды сыйлоо, урматтоо, кичипейилдик мындай жазылган эмес. Мен бул жаштарга айтарым, батыштын тасмаларынын бизге кереги жок. Кыргыздын менталитетинде жок кинолорду көрүп, мына азыркы жаштар баардыгы жаш болгондон кайсы жака бурса бурулуп кете берет. Булар бурулган суу дейт. Ошол жаштар баардык жаман жакка да жакшы жакка бурса кете берет. Бул ошол жакшы жакка буруш үчүн, жаман жактан чакырыш үчүн, жамандыктан жакшылыкка кайтарыш үчүн эмне кылыш керек? Кимдер ошол жакшы жакка буруш керек? жакшы болуп аста жаман болуп бир паса дейт. Жакшыны дагы жаманды дагы эң бир жолго түшүрүш үчүн ар бир адам өзү үчүн күрөшүш керек. Анан мына жаштар азыркы Кантип күрөшөсүңөр? Эң алгач мына мектептен эң биринчи ата энеден тарбия алгандан баштап ошол мектепке чейин, андан кийин мектептен кийин дагы мына ошол жаш мезгилинен баштап тарбиялабаса, бул ошол кийин чоңойгондон кийин бекер эң кичинекей мезгилинен баштап үйрөтүш керек. Ушул Райла апа, айтсаңыз, сиздердин убагыңыздарда ушул кандай болду эле, кандай фильмдерди, кандай музыкаларды укчуңуздар эле? Азыркы неберелер, балдар, бала чакалар баягы кээде пульт алышат. Аталарга, апаларга бербей калды. Анан сиздердин убагыңыздарда кандай болду эле? Азыркы ушул жаштар айтып атат. Бул жөн эле көрүп коебуз, анан биз аткарбайбыз дейт. Анан кээ бирөөлөр ушуну көрүп алып, эмне кылып атат? Жаштарды уруп, тоноп, сабап өтө мындай соттошкон учурлар да кездешип калды. Мурун баягы айыл аксакалдары, апалары эле айтып тарбияга салып койчу эле. Азыркы бизде батыштын саясаты өтө ошол жакка ыктап барган сайын бузулуп баратат. Анда сиздин оюңуз? Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым, коллегаларым, бардыгыңыздарды мына бүгүнкү жаштар сүйлөйт телеберүүсүндө жолугуштуруп отурамын. Эми азыркы берилген суроолор боюнча чындыгында биздин убагыбыздагы менен азыркы мезгилдегини салыштырсак, ортолукта кыйла айырмачылык бар да, мурдагы менен азыркыны салыштырып көргөндө. Кандай айырмачылыгы бар экен бул жерде? Эми ошону айтып өтсөм силерге. Мисалы, биз деле силердей жаштар болгонбуз, окуучу болгонбуз. Биз убагында эми эң жөнөкөйүнөн айтсак, бизди тарбиялаган мугалимдер айтар эле. Көчөдө эгерде аксакалдар жолугуп калса, жүгү оор болсо, аны кармашып үйүнө жеткиришип коюп, анан кийин кайткының деп үйрөтөт эле. Алар жардам беришеби? Азыркы эми ошону салыштырып атпаймынбы? Эми азыркы ушул окуучуларыбыз эмне кылат? Кээ бирлерин муну жеткиришип кой, тиги карган эме экен жеткиришип койчу десе, азыркылардын иши аябай көп да. Мен апам менен абам панан ишке жөнөткөн, мен ошону бүтүрөйүн, анан келип алып барайын дейт. Ага чейин бели бек чейгендер күтүп отурбайт. Ошол жагынан айырмачылык болуп атат. Мурдагы жаштар менен азыркы жаштардын айырмачылыгы. Бул да болсо азыркы өзүңөр сөз кылып отурган батыштын кичине талим тарбиясын алып калгандык деп эсептеймин да. Анан негизи Чыңгыз туура айтып атат, кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн накта кыргыздык салтыбызды сакташыбыз керек, үрп адаттарыбызды сакташыбыз керек. Мурда ушундай дебизибиз бар эле, улууну урматтоо, кичини сыйлоо деген. Азыр анын тескерисинчи да, улууну керек болсо уруп кет да, кичикти тээп кет дегендей эми болуп калган. Маселелер барбы? Эми көп болбосо да, эми көпчүлүк бар жерде сөзсүз болот да. Баягы кой аксагы менен жүз болот дегендей, сөзсүз арада коомдо болгондон кийин сөзсүз ошондойлор болот, болбойт деп эч качан айта албайбыз. Апа, мындай болуп атат да, азыр жаштар мындай дейт. Бул сиздерди эскилер дейт.
эскилер, эми булар биз баягы 21 кылымда жашап атабыз, техника, билим менен өсүп атабыз, биз кыйынбыз дешип атат. Анан ушул жаштар азыр кыйынбы же илгерки аталар, апалар кыйын болгонбу? Ушул батыштын саясаты кээде балдар эмес, жаштар эмес, ушул карыларга дагы өтүп кеткендей. Туура. Ал айтканыңыз туура. Көпчүлүгү эми баягы сөзсүз түрдө көз менен көрүп турса, аны менен аны сөзсүз аткарып көрөйүнчү, аткарууга мүмкүнчүлүк болобу экен дегендей өздөрүн тескери жолго салып берет. Аны кандай адамдар тескери жолго түшүп кетет? Өзүнүн эркин жетпегендер, өзүн башкара билбегендер ошондой жолдорго туура эмес, терс жолдорго түшүп кетиши мүмкүн. Эрктүү окуучу болобу, кары жашы болобу, эрки күчтүү болсо, ар кайсы нерсени калчап, жакшы жагын, жаман жагын салыштырып туруп, туура жакка түшүп кетиши ыктымал. Рахмат. Мына азыркы биздин апабыз айтты, Райла апабыз айтты. Эми силер жашсыңар, ойноп күлүш керек, жакшы жүрүш керек. Анан кийин ошол клиптерди, кинолорду көрүп алып, жакшы сүйүп атасыңар. Ушул апабызга ким эми силер ойноп күлүшүңөр керек да. Анан жаштыгыңарды кантип өткөзөсүңөр? Жаштардан барбы? Жаштык деген бул өзү бир келет да, бир кетет дейт. Анан силер молдаке болуп жүрө берсеңер, жаштык өтүп кетет экен. Анан эмне кыласыңар? Ооба, жаштык бул адам бул аламга бир жолу жаралат. Ошол жаралган өмүрүнү текке кетирбесен, туура пайдаланып, туура өтүш керек. Бул ошол туура пайдаланган күндөрдүн эң эле табылгыс, баалуу күндөр бул жаштык болуп эсептелинет. Мына ошо жаштыкта биз кыргыз дагы бир жолу кайталап кетейин, баса белгилеп. Кыргыздар ошо кыргызыбызды унутпай, жаштыгыбыздан тарбияланып, маданияттарды чыңгыз мындай болсочу, мисалы батыштын баягы фильмин көрдүңөр, клиптерин көрүп атабыз, эми андан дагы жакшы жактарын алсак болобу? Ал жерден ооба жакшы жактарын алса болот. Себеби батыштын фильмдеринин тасмаларынан да биз анча мынчасынан үлгү алсак да болот. Кандай үлгү алабыз? Себеби алардындай азыркы жашоо турмушка байланыштуу маданиятын бир аз анча мынча өзүбүзгө керектүү маданияттарын. Кандай маданият болушу мүмкүн? Маданият эми аларды жанагы жүрүм турум кийимдер, мына кийинген кийимдер, мындай ошол кийимдер жагабы, үлгүлүү бере алабы биздин кыргызга? Анча мынча кээ бир тасмаларда үлгү берет деген ойдомун. Мисалы кайсыл тасмаларды айтып берсең, балким. Ал негизи көп эле ушул жашка чейин кино көргөм, бирок эсимде калбаптыр, бирок кумир туткандарым бар. Кимдер кумирлерин, кимдер? Мисалы карап көрсөм, эми ошол кинолордон мына жетил деп айтып берсем деле жаңылышпайм да. Себеби ал абдан мындай адамдарга жардам берип, эч качан жаман болбостон кийинип, мындай кылтырмалып, ашыкча жаштардын сезимиге мындай аша чыгып кетүү фильмдер, тасмаларынан чыгарган эмес да. Ал кандайдыр бир адамга жакшылык кылуу, адамга жакшылык кылсаң ал Кудайдан кайтат деген бизге ошондой түшүнүктөгү адамдарга жакшылык кылуу тасмаларын тарткан да. Анан өзү да жетилеби? Ооба, жетиле. Мына чыңгыз айтты, жетилин аябай жанымдан жакшы көрөм дейт. Анықтан дагы силер кайсыл актерлор жагат, ошолорду айтсаңар. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Мага кыргыздын киносунда актрисалардан Жамал Сейдахматова жагат. Себеби бул эжебиздин мындай кинолордо ойноп, ролдордо ойногону аябай кызыктуу да. Себеби ал ушундай душасы менен аткарып, ыйлап, анан чоң мындай бир жакшы аткарат да, кинолорго чогуу каршы. Батыштын клиптеринен, фильмдеринен кайсылар жагат? Кайсыл актер, актрисалар сага жагат? Батыштын кинолорунан ондой деле көрбөйм агай. Анан билбейм кандай кимдер катышканын. Көрөсүңбү? Анча мынча көрөм, кызыгып деле көп көрбөйм. Аркасынан кубалап баягы көрбөйсүң, Жок. Жакшы. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Негизинен батыштын тасмалары эң биз тез таасир алабыз дейм. Себеби дегенде аны көрүп эле кыргыз фильмдери тартылып атат. Мисалга алсак, Эркектер баш аламан деген кинолор тартылып атат Кыргызстанда. Ошо кинолордон көрүп биздин жаштарыбыз, жигиттерибиз алардын сүйлөгөн сөздөрүнү үйрөнүшөт дагы, келип мектепте ошондой коомдук жайларда дагы ошонун сөзүн кошуп сүйлөгөндөр дагы бар, жок эми. Прикол менен, Ооба. Кандай алып сүйлөшөт, ошо айтып бересиңби? Жок. Колдонгон сөздөрүн көп эле сүйлөшөт. Анан кийин топтошуп туруп алып өтүп бараткан адамды мыскылдап, күлүп өзүнчө каткырыша берет да. Аны эч качан туура кабыл алууга болбойт. Балдар, же кыздар дагы барбы? Бир эле балдар эмес, кыздар дагы бар деп айта алам да. Кыздар кантип мындай эме сүйлөшөт? Ошолорду айтып бересиңби?
кандай жок, анын немелер боюнча айтып берем. Анан тасмаларда Сен баягы айтсаң кыздар ушабы кийин? жок, андай эмес. Айта албай атасың го? Кыздарда деле бар, алардын үлгүсүн алган. Мисалга алсак, баягы батыштын кинолорун көрөт дагы анда кийинген кийимдерин кийишип, кыска кийимдерди кийип. Ар кандай мода деп кылат да. Ошол бирок жакшы эле да туура. Силер моданы билишиңер керек, кийишиңер керек. Анан силерди баягы жигиттер жакшы карайт экен, ошол моданы кийсеңер туурабы? Жок, андай эмес. Мында ар улуттун өзүнүн улуттук кийими болот. Менин оюмча негизинен эң улуттук кийим бизде азыр чыгып атат, жакшы жакшы. Но бул ушул форма деле батыштыкыбы же кыргыздыкыбы? Жок, бул батыштык. Себеби кыргыздын көйнөгүн кийгенибизде биз узун гана көйнөк кийип, анын четтеринде оймосу болуп, кыргыздын өзүнчө бир оймолору тартылыш керек. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей, урматтуу Нургүл эже, ушул биздин сиздердин окуучуларыңыз бир топ сөздөрдү айтып өттү. Ушул сиз болсо, ушул батыштын кайсыл тасмаларын көрөсүз, анан кийин кайсыл клиптерди көрөсүз. Сиздердин убагыңыздарда эмне фильмдер, клиптер мода болду эле. Анан азыр ушул жаштардыга тарбия берүүдө сиздерге кыйынчылык туудурган жокпу? Айтсаңыз. Жанатан бери абийир акчадан, абийир жөнүндө сөз болуп атат. Чындыгында абийир акчадан улуу. Биздин батыш кинолору бизге терс таасирин тийгизип атат. Батыштын кинолорун бардык эле жаман деп атасыңар да. Ушуга мен бир чети кошулбайм да, балдар. Батыштын жакшы кинолору да бар. Ошо бардык эле кинолору бизге тарбиялык оң таасирин тийгизбестен терс таасирин да тийгизип атат дейсиңер. Силер ошону өзүңөр тандап алышыңар керек. Психологияңарды кимисиге бурасыңар, кимиси жакшы, кимиси жаман. Силер ошол кинолор менен өзүңөрдү өзүңөр тарбиялашыңар керек. Жаман жолго эмес, жакшы жолго тарбиялашыңар керек. Анан дагы бүгүнкү күндөгү мына балдарды тарбиялоодо чындыгында биздин мезгил менен азыркы мезгилди салыштырсак, ортосунда аябай чоң айырмачылык бар да. Балдарды тарбиялоо чындыгында азыр оор. Себеби дегенде бардык нерсеге коом өз таасирин тийгизет экен да. Коомдо азыркы силер айтып аткан баягыдай өз атасын өлтүрүп кеткен, дагы бирөөнү союп кеткен, ушундай терс таасири бар кинолорду көрүп алып силерге ошол жагы оңойдой сезилет да. Анан дагы атап атасыңар, кыскасы бардык эле батыштын кинолорунду биз жокко чыгарып атабыз да. Мындай кылбашыбыз керек. Ошо батыштын дагы жакшы кинолору да бар. Себеби алар өнүккөн. Кайсыл жакшы фильмдерин айтып берсеңиз аттарын. Эми алардын атын атай албайт экенмин, бирок эми бардык эле кинону жаман деп эле түртүп коюш бул туура эмес да. Акыры анан биз кыргызбыз. Биз өзүбүздүн менталитетибизди эч качан жоготпошубуз керек. Биз кыргыз көбүнчө бир чет карасаң дуурама калкпыз да. Кайсы эле нерсеге тез азгырылабыз да, ошону туурап кетүүгө аракет кылабыз да. Ушул өзүңөр айтмакчы, жанатан бери мода экен депчи. Андыктан моданын артынан сая кубай, эртеңки кыргыздын келечеги үчүн, эртеңки кыргыздын тагдыры үчүн жакшы жол таап, жакшы жолго түшүшүңөргө мен тилектеш элем да. Рахмат. Бизде эже бар. Саламатсыздарбы? Мында турган ага эжелер жана окуучулар. Сиздерди абайдан бери талаш тартыш болуп атат. Бул батыштын терс кинолорун биз көрбөшүбүз керек, көрүшүбүз керек деп. Албетте, коомго жараша бардык инсан өзү билгендей мамиле кылыш керек. Жана кылган нерсесине өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Биз мына батыштын кинолорун көрөбүз дейт. Албетте, булардын терс жактары бизге өтө көп таасирлерин бериши мүмкүн. Ал эми жакшы жактары да бар. Батыштын кинолорунда биз маданияттуулукка, анан убакытты туура пайдаланууга, туура жүрүүгө дагы көп кинолор болушу мүмкүн да. Себеби башка биз гана кыргыздардай эмес, мисалы үчүн арабтардай динге бектикти, немистердей тактыкты үйрөнө алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн терс мына батыштан терс кинолору бир гана бизге жамандыкты гана алып келбестен, инсанды туура тарбиялоого дагы таасирин берет да. Ошон үчүн туура тарбиялоого бир-экисин атап өтөсүзбү? Кайсыл фильмдери, клиптери бизди туура тарбия берип жатат бизге? Мисалы үчүн мына орус элинин кинолорунан алып көрсөк, буларда чынчылдык, анан убакытты туура пайдалануу, турмушка түз көз караштарды үйрөтө алат деген ойдомун. Орус элиники экен, батыштыкын алалычы, мисалы Америкадан алалы. Ошол ал жакта
өздөрү чыгарган фильмдерди алар өздөрү көрсөтпөйт экен балдарына, жаштарына. Анан алардын баардыгын биздин жаштарыбыз, биздин чоңдорубуз да көрүп атат да, анан атканды, урганды, сокконду, өлтүргөндү, сойгонду, өрттөгөндү үйрөнүп атат. Мен жаңылбасам, ушуга кошуласызбы? Буга кошулбайм, себеби ошол батыштын кинолору мында жаштарды зордукка, зомбулукка, тез көрүнүштөргө жетелектеп, ошон үчүн мына биз кыргыз эли өзүбүздүн адеп топтомубуз бар. Бизге ата бабаларыбыз калтырган мурастар бар. Ошолорду баардык мурастарды биз аткара билсек, ошондо ошо ар бир инсан деги эле окуучулар баардыгы терс. Демек мага кошуласыз. Кошуласызбы же кошулбайсызбы? Кошулууга болот. Канча пайыз кошуласыз? 90% кошулса болот да. Демек бул эжебиз ошол батыштын кинолорун да көрөт, орустардын кинолорун да көрөт. Демек тактыкты үйрөтөт дейт. Анда бизде ушул жаштарыбыздын оюн уксак. Жаштар барбы? Мен бул эки жекен саламатсыздарбы? Мен бул эки жекенин айтканына кошулам, себеби Кошуласыңбы же кошулбайсыңбы? Кошулам. Эмнесине кошуласың? Мисалга батыштын кинолоруну баардыгы эле жаман деп жатышат да, терс таасирин тийгизет деп, бирок оң таасирин тийгизген дагы кинолор бар. Мисалы үчүн Кореянын Чуулганды сүрөтчү деген киносунда кандайдыр бир акыйкатты издеген, чындыкты издеген жакшы кино да. Жакшы кино, жагабы, Сага ошол фильм жагабы же жигиттери жагабы? Жок, мага ошо кинонун негизги мазмуну жагат. Карап көрсөк, өтө тарбиялык мааниси чоң да. Кандай ошол тарбиялык мааниси? Эмне алдың ошол фильмди сен көрүп атып? Мисалы үчүн анда кандайдыр бир сүрөт тартып койгон үчүн жаш баланы колуну жанчабыз деп аракет кылышат да. Бирок ак илет, бирок сынбайт дегендей, ал баланын колуну кескенге Кудай дагы өзү жол бербейт да. Американын кандай фильмдер, клиптери жагат сага? Американ кино фильмдерин көп деле көргөн эмесмин, көбүнчө кыргыздын жакшы тарбия бере турган кинолорун көрүп келем. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Биринчиден мен эжекеге дагы кошулуп кетмекмин. Мен эжелерге кошулбайт элем. Экөөнө тең кошулбайт элем. Сен эмнесине кошуласың? Кыска нуска. Ооба, жанагында эметип атпайбы? Урлук кылганды, сойгонду, мушташканды неме ошол көргөндө мен ушундай кылбашым керек экен деп оң таасир дагы неме кылат да. Ошол кийин кинонун дагы Кудай дагы өзү ошо неме кылат. Мындай Эмне кылат? жазалайт да ошол адамдычы. Мындай урлук кылганды эле мындай акырында жаман неме болот да. Ушул силердин мектебиңердечи, ушул мектепте баягы батыштын клиптер, музыкаларын коюп, анан баягы майрамдарда эже-агайлар ырдап бийлеп жыргашабы? Ооба. Мен айтып кетмекмин. Жаңы жылда мисалы кандай музыкаларды коет? Баягы силер даярданганда ошол батыштын музыкалары менен бийлейсиңер го? Ооба. Туурабы? Ооба, азыр негизи заманга жараша болуп атат да баардыгычы. Мурунку музыкаларда мындай бийлешпейт да, азыр эч бийлеген көргөн. Эски да модадан калды, жаңы менен жаңыланып, Мурунку улуттук бийлерге бийлешет, анан мындай зарубежный ырларга көп бийлешет да. Атын ким? Акбермет. Акбермет, демек ага айткандан так айтты, жаштар сүйлөсүн. Азыр убакыт өтө аз калды, ошондуктан сүйлөгөндөргө берели, жыйынтыктайлы. Жыйынтыктай турган убакыт да келип калды. Убакыт деген ушундай, ташбоор, андыктан кыска нуска ушул батыштын саясаты, клиптери, фильмдери силерге эмнеси менен жагат? Жакса мындай 10 секундтан, жакпаса тигиндей. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Анда жаштар сүйлөсүн. Бул тараптан барбы? Саламатсыздарбы? Бизге батыштын кинолорду азыр ушундай жагат жакпайт деп тартуу талкуулап атат. Мен оюмча, албетте батыштын ак менен кара, жаман менен жакшы дайыма бирге жүрөт демекчи. Албетте биз өзүбүз бул кинону көргөндөн кийин бизге жакшы жагын алып, ошо тарбия жагын алышыбыз абзел деп ойлоймун. Бирок азыркы жаштар мода деп ошо кинону көрүп кийинет деп айтышат. Мода деп кино меңде болбогондон кийин бекер да. Ал моданы сен мода менен адамдар аныктай бите. Бекер болуп калабы, Ооба, мода деп куубастан меңде болгон өзүңө жарашып турган кийимди кийип, жарашып турган кийимди кийиш керек деп ойлоймун. Сабакты жакшы окуп, өз алдынча болсоң бул да жакшы. Ал эми батыштын жакшы жаман жактарыны өзүң тандап алсаң
деп ойлойм да. Жаштар силерсиң. Саламатсыздарбы? Мен биринчи мындай ойго келдим да, батыштын кинолору жакшы жаман болуп тартышты. Анын жаман дагы жагы бар, жакшы дагы жагы бар. Биз жаман жагын кууп издебестен жакшы жагын издешибиз керек. Мисалы үчүн жакшы Жаман жагы эмне, жакшы жагы эмне? Жаман жактары эми мындай бири-бирине мафиялуу эмелери бар да, жаман жактары. Ал эми жакшы жактары мында маданияты жакшы. Маданияты жакшыбы, Кыргыздыкынан ашып кетеби? Эми ашат дагы деп айтсам болот да. Себеби мисалы үчүн көчөдө кетип атканда өтө алардындай бизде мисалы үчүн бир нерселерден кагаздарды, андай мындай жаман нерселерди көчөгө таштап кете беришет. Ал ошол кинолордон эле мындай байкайбыз да бизчи. Кыргыздын кинолорунда ошондой нерселер мындай сыртта жүргөн адамдар ошондой түшүп калышат да. Бизде ал эми Корея башка эме мамлекеттерде аябай таза, ошо айлана чөйрөсү аябай таза да. Ошол баскан тургандары ошо кинодон деле эме кылып билинип калат да. Ошол таза жакшы жүргөндөрүнүн маданиятын алсак болот мисалы үчүн. Ал эми жаман жагын кууп эле модасыны башкасын издеп кетербиз. Ошону мен жыйынтыктап айтар элем. Жакшы жана Корея ушул батышка киреби? Эми кирет. Эми кинолордун эмесинде да. Жаштар сүйлөсүн. Азыр бүт баары башка жактын кинолору жакшы деп атат. Анда силер батыштын киносун жакшы көрсөңөр, кыргыздардын киносун ким көрөт? Рахмат. Мынаке, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаштар ойлорун айтууда. Адина айтты, мен Айдинан айтканга эч качан кошулбайм. Батыштын маданияты кыргыздын маданиятынан өтүп кетти дейт. Ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө. Биз кыргыз маданиятыбыз бар, бирок ошону колдонуп билбей атабыз. Азыр биз балким урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул батыштын саясатын, батыштын фильмдерин, роликтерин, клиптерин көрсөк, кыргыздын маданиятын, кыргыздын фильмдерин, жакшы тасмаларын, клиптерин анда тарых музейине сактап койсок деле болчудай болуп калды окшойт. Анда мынаке жыйынтыктоо, урматтуу жыйынтыктоо калды. 2-3 өөгө берели, ошо менен бүтүрөлү. Мына кинолордон батыштын киносу атабыз. Бирок биз жаштар дегенде батыш киносун дегенде негизинен кинолорду мен алгым келет. Батыштын кинолордо менимче жаш өспүрүмдөргө 100% зыян. Ал эми пайдалуу деп 100% пайдалуу деп мына Кореян кинолорун айтып берейин. Ушул жерден кинону атап кетсем, Жумонг деген кино бар. Мында абдан баланын энеге болгон, үй бүлөгө болгон сабырдуулугу, чыдамдуулугу, адептүүлүгү, үй бүлөнү сактоо, элин сактоо, патриоттук бардыгы абдан камтылган. Бул мындай көрүп отурсаң, Жумоңду дагы жол күмүр деле кылса керек көп жаштар. Жумоңдо менимче бардыгы камтылган ушул. Рахмат. Жаштар, кыска. Жыйынтыктайбыз, кыска. Азыр бардык жерлерде эле кыргыздын киносун көрбөй, чет өлкөлөрдүн киносун көрүп атат. Буга мен 100% кошулбайм. Анткени Кыргызстандын кинолоруну көп учурда көрбөйт да. Мисалы үчүн азыр эле жаш балдардан же башка жактан көчөдө жумшасаң, кой мен Чыңгыз ханды же Жумоңду көрөм деп кетип калат да. Ушуга мен чет өлкөлөрдүн кинолоруга көрүүгө 100% кошулбайм. Анткени алар терс жака бурат. Кошулбайм. Рахмат. Биз мына телевизордон дагы жаштар тарбиялат да. Эртең менен Кыргызстанда көрсөң, эртең менен атыштарды коюп коет да. Жаш балдарыбыз тамдын бурчуга барып алып татак деп ошондой оюндарды ойношот да. Ошонун ордуна кыргыздын илгерки кандай жакшынан сонун укмуштай кинолору бар да. Ошону которуп койсо болмок дейм. Анан жакшынакай кинолорду 11-ден 12-ден кийин коюшат да. Аны жаш балдар көрбөйт. Анан эртең менен ушундай чет элдин батыш кинолорун коюп коет да. Ошого жакшына кыргыздын кинолорун койсо деп ойлойм. Кайсы каналдар? Дали ошондой коет да. Аны машиналар учуп эле укмуш фантастика кылып жиберет. Жакпайбы? Алар жакпайт да. Кыргыздын нукура кыргыз болгондон кийин, кыргыз телевидениясы болгондон кийин кыргыз кинолорун койсо деп ойлойм. Анан кыргыз кинолосун да орусчага которуп коет. Ага да каршы деп ойлойм, каршымын деп ойлойм да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алайлык жаштар ушундай орусчага дагы, анан сиздер айткандай фантастикага да өтө каршы. Андыктан ойлонуп көрөлү.
Мен айтар элем, эгерде өзүңөрдү жакшы жолго баштайын десеңер, анда ыйманга түшкүлө. Себеби мен ыйманга чакырам, ислам жолун жолдойм, дин байрагын тутуп, досторумду коргойм. Аллах бар деп Уран айтсам, диним болор түбөлүк, пайгамбардын осуятын бекем кармап жүрөлүк. О досторум, мен силерди улуулукка чакырам, улуулукка биз жетпесек, колдо турсун бул Куран. Бардык элге дааватыбыз, Аллах сөзү максатыбыз, журт үстүндө жайын кышын желбиресин байрагыбыз. Демек бардыгыбыз ыйманда болсок, батыштын кинолоруну көрбөйбүз жана өзүбүздү таза, акыретте дагы жүзүбүз ак болоруна ишенем. Насип. Мына ушул насиптин жакшы ырсаптарынан кийин Кудай буйрса биз бул жакка чакырмакчыбыз. Жусуп уулу Асамидин деген биздин жигитибиз бар, өтө таланттуу, жаш болсо дагы. Буйрса ошонун ырын угуп туруп, анан биздин коноктор, серепчилер жыйынтыктап берет. Азыр жаша четко, ар адамда сотка, мафонда жакып турдайт машина аяк бошка, шартничи плопка, шашпай бас кнопка, айыл эркек бар айдайт автомат коробка, ар адамдар ар бөлөк, алга барат өйдөлөп, алияда жылбыскандар калбай калат өйдөлөп, мекенинде эмне көп, машина алып эмне көп, байтыңкага караганда базарда көп дөңгөлөк, достон доска сырдашат, тандашат тасындашат, иштеп топтоо акчалар машинага жыйнашат, айдап алып жыргашат, аялында сыйлашат, машинадан кызганышып, аялдар ыйлашат, кыздар жүрөт билесиң, көрсөң эле сүйөсүң, шуулдатат илип алып штакан сүрөтүң, кускумайда жүрөсүң, кайырмак эйлесиң, гай сен туспаса эле жетериңди билесиң. Газды катуу баспагын, гайы көрсөң качпагын, айланайын айдоочу 60-тан ашпагын, пеш окуштан шашпагын, шашмалыкты таштагын, пешкун бара жаткандардын бага элегин баспагын, маршрутка токтойт, адамдардын ыктоктойт, жол кирени төлөш керек, төлөбөсөң ашпайт, көтөргө кол топтойт, кол көтөрсөң туктойт, артындагы машиналар айласы жок бир токтойт, ачкыч тийсе колуңа, ак жол тилем жолуңа, ак жолдон кызмат кылсын жакшылыкка тоюңа, эмир берсе соңдап, эмир турбар колунда, машинелер Кыргызстан жолунда, безнең чөкпөсүн, бензин сөз өтпөсүн, машиналар бири-бирин өрүшпөсүн, өппөсүн, стол жакка өтпөсүн, сууру бала төртөсүн, свет өсөтөлемей, светофорлор өчпөсүн, Марскивиштер азайып, Мерседес жасанып, Хонденсен Ауди, Тойоталар жашар, Жигуллер азайып, жүктер чыгып жасанып, Хамир, Банкурстер бөтпөй калта калып, болуспай басат, Волгалардан ашат, быйылгылар уюн салат, жылашпай назат, билбейм кайда шашат, бири-биринен ашат, кычыктарга кыпчылышып, тико керек качат, бала өтүн чыгып кой, жолдон четке чыгып кой, ушулурду сизген адым угарманын кылып кой, биздин жокто билип кой, чашкасы илип кой, үрменен бет алып, күйөрманын күлүп кой. Эрежени бирели, эри шартак жүрөлү, жылдыздайра жайрам кыргыз жырга өмүр сүрөлү, айдоочулук күмөлү, гайды басып түмөл, чимиликтүү дөңгөлөктөр аман эсен жүрөбү. Азыр жаша четко, ар адамда сотка, мафонда жакып турдайт машина аяк бошка, шарничи плопка, шашпай бас кнопка, айыл эркек бар айдайт автомат коробка. Мынакей, ушул кол чабуулардын бардыгы Асамидинге. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушундай жакшынакай келечекте Кудай буйрса элибизге жакшы кызмат кыла турган бүгүнкү жаштар, эртеңки келечек ушул жигиттер. Анда урматтуу коноктор, Мукашева, мына жаштардын окуучуларыңыздын ойлорун уктуңуз. Бул окуучулар азыр жан дүйнөсү, дили таза. Ушул бүгүнкү биздин темада кандай тыянак чыгарып бересиз, эмне кандай сабактарды алдыңыз, окуучулар балким туура айттыбы же туура эмес айттыбы, анда ушул жыйынтыктап берсеңиз. Саламатсыздарбы, бардыңыздар бүгүн саламдашып алалы. Телевидение келип бизди тасмага тартымда отуруп теманы уктуңуздар. Баягы чет элдик тасмалар жөнүндө сөз болду. Көрсө биз мисалы мына жаңы муун, андан кийин улгайган муун болуп, эки муун болуп мында отурабыз да. Ушул жерде жаштар сүйлөйт деген передачада мына жаштар өз ойлорун кеңири айтты окшойт. Дагы айта албай калгандары балким чыгар. Ошондой болсо мына биз баштагы муундагылар биз силердин жашооңорго биринчиден суктанабыз. Себептигинде кандай жакшына сонун жашоо, муну туура пайдалана билишиңер керек. Илгери биздин убакты абдан башкача эди. Светтечүү жок. Мындай башка дагы мындай камсыз болгон нерселер бизде аз болчу. Ошондой болсо дагы биз окуп, мына заманыбызга жараша окуп билим алдык. Мына эми силер дагы окуп билим алып заманыңарга жараша заманбап болушуңар керек. Мен шону каалайм. Орустун улуу жазуучусу Иван Сергеевич Тургенев мынтип айткан да.
улуу муун жаш муунду жашагандай жашооду каалабайт деп, жаш муун басып өткөн улуу муунун жашоосун каалабайт деп ушундай тиянакка келген да. Ошол себептен силер биздин жакшы жагыбызды алышыңар керек, жаман жагыбыздан качышыңар керек, ташташыңар керек. Мейлим баяктан берки сөздөрдү угуп отурдук. Эми ол жерде мен мына жаштарга айтмакчымын. Дайыма өзүңөрдүн салтыңарды, үрп адатыңарды кыргыздан сактагыла, билгиле, анан диниңерди сактап жүргүлө демекчимин. Өзүңөрдүн ким экен, кыргыз экениңерди кайсыл жерде болсо да көрсөтө жүргүлө демекчимин. Анан баягы тасмалар жөнүндө сөз болуп атат. Ошолордун жакшы жактарын өзүңөргө тарбия катары кабыл алгыла, жаман жактарын көңүлүңөрдөн чыгарып кое бергиле деп айтмакчымын. Бардыгыңарга ак жол, жакшынакай ийгиликтерге жетишип жүрө бергиле. Балдар биздин келечегибиз. Биздин келечек жаштардын колунда. Андыктан жаштар биз бардыгыбыз кыргызбыз. Кыргыз экенибизди унутпайлы демекчимин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул Чоң Алай районунун жаштарын үнүн уктуңуздар. Албетте, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Бул Чоң Алай районунда калкы 25 миңден ашык. Ушул жаштарыбыз өзгөчө сиздерге жакшы сүйлөп берди. Ушул батыш кино тасмалары жөнүндө азын-олук сүйлөп берди. Балким ушул жаштарыбыздын да оюн угуп коюңуздар. Анткени бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Бул Чоң Алай районунун жер алтын, Чоң Алай районунун эл алтын, Чоң Алай районунун жаштары сүйлөгөн сөздөрү дагы алтын. Андыктан урматтуу чоңдор, Чоң Алай районунун жаштарынын үнүн угуп коюңуздар. Бүгүнкү ушул сиздер эртеден кечке биздин жаштарыбыздын үнүн уктуңуздар. Эсенгелди уулу Максатбек атындагы орто мектептин жаштары сиздерге сүйлөп берди. Бүгүн сиздер менен Айла жок Чоң Алай районунун алтын жергесинен Айла жоктон коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.